Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'e bir yolu Ya Muaz inni uhibbuk. O Muaz, men seni жақсы көрем. Men seni çin жүрегімден жақсы көрем. Ar bir namazımdın ayağında Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrik ve husni ibadetik. O жаратқан Allah Taala mağa жақсы ibadat kılууга, zikir kılууga жардам бергейин деп айтууну эч качан унутпагын деп айткан. Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Sağa şükür kelтирип жашаганга, sağa zikir кылып жашаганга, sağa ibadat кылып жашаганды mağa жеңил кылгын деген сөздү айтып унутпагын деп айткан. Hadiste Peygamberimiz başka bir hadiste de daha gelen Müslüman bir tuğanını жақсы көрсөң, аны жақсы көрөрүңдү айтып коюңду дейт. Ошондо ортоңордо сүйүү махабат күчөйт деп айтат да. Ошондуктан биринчиден мен кыргыз элиң мен сиздерди жақсы көрөм. Кыргыз элиң мен сиздерди чын жүрөктөн сүйөм. Экинчиден Peygamberimizin hadisinde o жараткан Allah Taala mağa zikir kılууга өзүң жардам бергейин, жеңил кылгын деген сөзү бар. Адам зикир кылса, Кудай Тааланы эстесе, кээде көздү жумуп жаратканды аруласа, кадимкидей жүрөк тынчтанат. Кадимкидей жыргайт, бейпилдик орнойт. Кадимкидей адам жеңилдейт. Ошондуктан жүргөн жерибизде Кудай Тааланы көп зикир кылалык. Şükür kılgan adam en бактылуу адам. Şükür kılıp жашасак, барына şükür kılsak, ушунчалык жетишкенине şükür kılsak, чыргап жашайбыз, кыйналбай жашайбыз. Жаратканга ыраазы болуп жашайбыз. Ошондуктан канчалык şükür kılsak Кудай Таалага аздык кылат. Кудай Таалам бизге мыкты ден соолукту берди. Кудай Таалам бизге бала бакыраны берди. Кудай Таалам бизге мындай сонун жаратылышты берди. Кудай Таалам бизге ушунчалык сонун керемет жаратылышты берди. Ушулардын баарына жаратканга көп шүгүр айтышыбыз керек. Анан жакшы ибадат, намаз, кайырымдуулук, садака деген нерсени унутпасак, Кудай кааласа баары жакшы болот. Алла Таала баарыбызды мыкты ибадат кылууга, мыкты шүгүр кылууга, мыкты зикир кылууга жардам берсин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.